көтөрсөм эле апа деп эле тарс дей түштү да жерге. Кыргыз драма театрда бир Роза деген кыз бар. Ошондон барып үйрөнсөңөр болот. Татуу Турсунбаева менен да иштедиңизби? Суп-сулуу болуп калып, жооз ашып элем. Азыр кандай болуп калдым? Ой, оюп салсам бу ушуну. Ушу эки көзүмдү деп. Аншлаг менен орун жок болуп калып да. Кабалам Манас батырдан, ажырап калды бул алам. Кара жер турат чайпалып, о журтум кандай чаңайлаң ай кыла алам ай. Бул менин неберем, кызымдын кызы, аты Калима. Кече жакында биз ошол кыргыздар менен бир жерде тойдо болуп калдык. Апаларды тааныштырып өтүп баратып эле. Ошол менен айланып өткүчө эле бир алтыным деген сөздү бир канча жолу кайталады окшойт. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Роза. 43 жыл драма театрда режиссердин жардамчысы болуп иштегем. Кызымдын аты Айзада, уулумдун аты Азамат. Кичи жылсаңыз экөөбүз отуралы. Анан силерди кечүүбүдө көргөм YouTube'дан. Дайыма көрүп турам, искусствонун кишилери өзү кызыгып турасында. ооба. Кубанычтабыз. Мындай эсимде калды ошол эже. Ал эже менен кайра байланышкачы эле ошол эжени бизге таап бериңиз. Байланышышыбыз керек деген көп каттар келип баштады. Анан эже менен байланышканга туура келди. Роза эже. Кандайсыз? Мына Роза эже ушул Кыргызстанда Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында 43 жыл иштеп, 43 жыл өмүрүн ошол жерге арнаган эжекелердин бири. Насипке Америкадан жолугуп маек кылып атабыз. Кандайсыз Роза эже? Бул жака канча болду келгениңизге? Жакшы, Кудайга шүгүр. 11-жылдан бери келип кетип турам. Сиздин жумушуңузга келсек, мына кечеги 2017-жылга чейин эле иштептирсиз. Көп улуу адамдар менен иштешипсиз. Ошол биз көрбөй калган улуу адамдарды көрүп турсуз. Ошол адамдар жөнүндө, өзүңүз жөнүндө, кесиптештериңиз жөнүндө, театр жөнүндө бүгүн сүйлөшөлү. Кимдер менен иштешип калдыңыз эжеке? Эми ушу улуу муундардан айтсам, ошо Кыдыкеева, Күйүкова, Сабиреже, Күмүшалиеже, Шалтаев, Усупбеков дегендер, Арсен Умралиев, Кыдыр Назаров, андан кийинкилер эле Досунбаев, Козукеевдин атасы Жумабек Козукеев. Анан кийин өзүмдүн кесиптешим болуп, чогуу Нарынгүл Чекирова деген эже иштеген, экөөбүз чогуу помощник режиссер болуп, ал эже азыр завтруппа болуп иштейт. Анан мен ошо 17-жылы кызым бирөтөлө келиңиз мама деп чакырган, анан бияка келип бирөтөлө бир 3 жылдай болуп калды жашап атканыма. Театрды сагынбай элесизби? Сагынам да, кантип сагынбайм. Азыр ушул жерден да театр кылабыз экөөбүз. Роза эже, ошондо сиз 43 жылда кандай жумуштарды жасадыңыз? Кандай иштерди иштедиңиз? Мен негизи өзүм сахнанын сыртында деп коет бизде. Артисттерди чогултмай, репетициясына дарылатып. Эң негизги өзүмдүн главный режиссерим эле Бобек Ибраевич деген киши болгон. Бобек Ибраевич экөөбүз аябай тыгыз иштедик. Көп кишилер менен иштедим. Назар Алиев, Афелия Эркинбаева, келип койгон режиссерлордун баары менен көбүнчөсү менен эле мени тандап алышчу эмнегедир. Ошондо сиз көбүнчө режиссердун жардамчысы болдуңуз. Постоянно эле ошо режиссердун жардамчысы болуп иштедим. Режиссердун жардамчысы болгондо кандай кызматтарды аткарат ал? Жана сахнада алмашат го, светтер алмашат, кругтар айланат. Кээде ошо жада калса баары мен айтып койчу. Кайсы ролду аткарып атса дагы монологдорун баарын жаттап, бир жактан шыгырып айта калам. Бир сапар эсимде. Ким ойноп атканын унутуп калдым. Бир ойнотуп, бир кошок бар эле да, Каныкейдин. Анан мен бир жакта туруп, кабалам Манас батырдан деп ырдап кошулуп атсам, мынтип баары акырын мени карайт, кой деп коем. Анан кийин ошентип көп ролдорун деле жатка билчүмүн мен. Вообще азыр деле билем да, бүт
ким кайсы жерден чыгат, кантип басып кетет, жөргөлөп кетеби, там туруп турабы, анан азыр кийин ким чыгат, ошондон үйдө баарын билип, ошон үчүн звонокторду берип чакырып турчумун да. Өзүмдүн негизги кесибимди аябай жакшы көрчүмүн, ушуга чейин деле ошо. Сиздердин муундагы адамдар көбүнчө өзүнүн кесибине аябай берилип, анан так, анан таза, түз иштечү. Рахмат. Аябай убакытка дагы таксыздар. Ушул улуу муундардан айтып берсеңиз, кандай кызыктуу окуялар бар эле, ким жөнүндө эмне сиздин эсиңизде калды? Көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетти азыр. Көзүн өтүп кетти. Мурсон актерлор өттү. Жаманов деген агай бар болчу. Ошо киши менен командировкага барып калдым. Анан кийин эле айланай, сен бул жаты эс ал десе эле киржүү эле жүрө берет экенсиң да дейт. Ой агай, мен полставка азыр деген костюмер болуп иштеп атпаймын десем. Ай азамат деп этип коет. Эми улуу кишилерге биз деле мындай катуу өйдө карап деле сүйлөйбүз, рахмат деп ошо куштар болуп жүрө берчүбүз. Таттуу Турсунбаева менен да иштедиңизби? Албетте иштеген, Таттуу эже менен дагы. Өзүнчө эле тубаса сулуу эже болчу да. Аябай жаш өтүп кетти. Анысына карабай ушундай иши кылып, кичпейил, ак көңүл, бир кишинин билбейм, көңүлүн оорутпаган эже эле. Жадагасы ушу тиги эже суп-сулуу болуп коңузчу, озашыңыз силер. Азыр кандай болуп калдым? Ай, же суп-суу болуп калдыңыз десе эле, жарк этип күлүп койсо эле, суп-суу болуп калып, оозун суулап койсо эле. Көрсө өзү тубаса сулуу кишилер болбойт турбайбы? Дайыма күлүп жайнап, өзүнүн жаны кейип турса да эчтекеге жакшысыңар деп гана көңүлдү ачып койчу да. Просто ал кишини мен башка эч сөз айта албайм да ал киши жөнүндө. Анын аткарган образдарында сиз пультта олтурдуңузбу? Албетте да. Таттуу эже сахнага чыкканда эле элдин баары ошол жерден эле тимеле көп ошо тиги көрүүчүлөр атайын Таттуу эжени көрөбүз, бүгүн ушул Таттуу ойнойт экен деп билет укмуш алып аябай көп келишчи да эженин спектакльдерине. Кинодо болбосун деги турмушунда өзү ушундай кичпейил, аябай жакшына эже эле да. Эми карабайсыңарбы, ар кимге ар кандай жаш берет, өмүр берет экен, өмүрү кыска болуп 37 жашында өтүп кетти ал эжебиз. Өткөндө кандай уктуңуздар сиздер ошону? Эмне кылып аткан болчусуңуздар ошол кабарды укканда? 21 декабрь болчу. Жынын унутуп калдым, кайсы жыл экенин. Мен тиги биз кышында жанагы балдарга ёлка даярлап, репетиция кылып, жаңы эле бүтүп чыгып баратсак, руководстводон ким бар деп сураптыр да. Анан кийин эле мен ала калдым, саламатсыздарбы, мен ушу Кыргыз драма театрда помощник режиссер болуп иштейм десем эле аты жөнүмдү, фамилиямды сурап калды. Анан айтсам эле ушинтип биз доктурдан звонить этип атабыз. Силердин артистка Турсунбаева, заслуженный артист Турсунбаева деген артисткаңар каза болуп калды деп. Ошончо эле эсим могуп эле эмне деп айтарды да билбей калдым чындыгында. Анан кийин дароо эле тиги жолдошуна звонить эттик. Нуркан Байкеге звонить этсек, ал киши үйүндө жок экен. Анан эле эми баары Кыргыз драма театрда 5 мүнөттө эле организовать этип антип. Анан кийин уюштуруу ишин жасашып, ал киши да ошондой болуп каза болуп калган да. Төкөлдөштүн 4 кызын менен тең иштештим дедиңиз. Ошол эжелер, ошол энелер жөнүндө айтып берсеңиз. Бакен эже аябай ушундай аябай строгий эже эле да. Анан кийин мать деген, Чапектин мать деген спектакль болуп атат. Шаршеев кичкей баласын ойнойт, Шалтаев ойнойт, Кытаев деген артист агай ошо баары ойношот да. Анан кийин бир күнү тиги музыка берген кыз казак кыз болчу, Галия деген. Анан мен эчтеке оюмда жок эле, ай Галия потише деп орусча сүйлөп атырмын да. Эже чыгып келип деди эле деген боюнча эле үнүм да чыкпай, дымым да чыкпай эле эсим могуп эле отуруп калыптырмын. Аппей кокуй деп анан айтып койдум, мен эмне кылып берсең бере бер, мен сага айта албайм деп без конца айтып, ты объясни по-русски скажи деп орусча сүйлөп атпайбы. Анан кийин ай Галия кечирип кой, тиги сахнага угулуп калат да мен сүйлөгөнүм деп. Ошо Кытаев деген киши мен кийин эсептеп жүрдүм. 33 каң деген музыка кетет экен да. Анан ошо мен точно чапчыдан ойлочумун.
ушу улгайган киши кантип точно эметип атат, музыканы аябай чувствовать этет окшойт деп көрсөм мен анан кийин күнүгө алып барып атканда эсептеп турчумун да 33 дегенде анан кийин барып чабыш керек экен да. Кызыктуу, театр өзүнчө аябай сонун дүйнө, Илгери аябай театрга келебиз деп театр жыпжылуу болуп, тим эле бүт жер жапжарык, тим эле ошол жака бут кийимдерин көтөрүп келип кийинишип, тим эле чын эле театрга келгендей болчу. Анан эми азыр пальточон деле кирип отуруп атпайбы, суук болуп калдым тиминтип. Акыркы убакта театрга келген адамдар көбөйгөнү мени бир аз кубандырат. Мен өзүм баш болуп жүргүлө барабыз. Биз билет сатып алып киришибиз керек деп. Барсак ошол жерде агайлар, ошол байкелер, ай келдиңерби деп, мүмкүн киргизип коеюн дейби, келдиңерби, кош келгиле деп эле баягы алапайын таппай калганда биз келдик, ооба биз кадимкидей көрүүчүлөрдөй билет сатып алып кирип көрүп кетебиз депчи. Биз анткени биз жаштарды үйрөтүшүбүз керек, өзүбүздөн кийинки муундарды үйрөтүшүбүз керек театрга барганга. Ошентип мен бир канча спектакльге бардым, аншлаг менен орун жок болуп калып атты да. Жакшы болуп аттыр. Азыр тиги күнүгө эле арендага да берилип аттыр да театрлар. Аябай киши көп деп айтып атышат, мен да угуп атам. Баргыңыз келип атат? Баргым келип атат, коем кайта барып жумушка чыгып алсам деп коем. Анан ушунча жыл, 43 жыл театрда иштеп, мындай сахнанын артында жүрүпсүз, бирок сахнанын бетине дагы чыгып көргөнгө аракет кылбадыңызбы? Эми гастролго чыкканда жайында концерттерге катышып, алып баруучу болуп, ролдорду деле аткарып жүрчүмүн. Ошо. Мен азыр сизден бир образ суранайын. Эмне көрсөтүп бересиз мага театрдан? Мен айтып берсем дейинби? Мен болгондо ошону мындай аткарат элем деген учурлар болушу мүмкүн, кээ бир учурлар болобу? Мен жанагы Манастын уулу Семетейди эң биринчи мен чыгаргам да. Анан ошондо тиги башынан баштап эле бүт кошоктор, анан кийин көтөр башыңды, ар чоң көздөн жашыңды, аялам издеп тапкан жок, ай көлүң манас асылды деп. Götür başındı, arşığın gözden yaşındı. Ayalam izdep tapkan yok, ay kölüm manas asıldı. Ар бир актердун монологдорун, репликаларын айтып, ошентип туруп анан кийин тиги жаап музыкасын берип убаганда баары айтып өтчү, Рози сиз наизусть билесиз го деп. Кошок кошуп атат бир күн, по-моему, ушу калыйча болуш керек эле. Мынтип кара көйнөк кийип мынтип кабалам Манас баатырдан ажырап калды бул аалам, кара жер турат чайпалып, о журтум кандай чаңайлаң ай кылалам ай деп тим эле образга кирип аларды туура атам да. Анан калчы айтат, ай Азамат молодец, жакшы болду, мен могу жерден эми унутуп бараттым эле айтып жибергөнүң деп. Кара жагай балтагай калатып ким аштайт, каран түн башка түшкүндө, о журтуң калкыңды жогоңай ким баштайт ай. Түшкүндө калкыңды жогой ким баштайт, аска зомурап бузулду, асманда күнүм тутулду, ай көлүм Манас баатырдан, o jurtum ayrılat degen muşulbuğu. 3-4 жылдан бери көп эметпей дагы унутуп калыптырмын көп монологдорун, сөздөрүн. Жосо бүт спектакльден, корольдерден баштап баарын жатка билчү элем. Бирок по пути азыр деле любой спектакльди коюшса мен эстейм монологдорун. Жатташ кыйынбы? Кыйын, конечно. Анын үстүнө жана особенно ыр менен болгон спектакльдер аябай эми тиги туура эмес айтып койсоң репликаң да туура эмес тийип калат да. Ой, ойып салсам бу ушуну. Ушу эки көзүмдө деп тиги искиреже бир Сайнеке Жуншалиева деген эжеке ойношчу эле бир эки кемпирде. уу беришип үчүн келип анан ошондо эмне кылсам бул көзүм улукулдап эле тартып ушуну оюп салсам ушуну деп эметип койсо эле айтып өтчүм, ой Сайнеке менен Искире кумуш ойнойт, молодец деп. Мен ушунча адамдан интервью алып, эжеке,
Бир сөздү Самара Токтокунова эжекебизден уктум эле. Ушунча жыл сахнада жүрүп деди да, эжеке айтты. Бир адам менен сен мен болгон жокмун деди да. Анан билесиз өзү, мисалы маданият шоу жаатында негизи эле чыгармачылык чөйрөдө интрига болот, атаандашы болот, же чыгарманы жакшы жаратуу үчүн дагы талаш, тартыш болот, анан талаштан тактык келип чыгат. Бирок бүгүн ошол сөздү мен сизден дагы угуп атам. 40 жыл иштеп, бирөө менен сен мен болуп, бир пикир келишпестик болгон жок дедиңиз да. Өзүм же кыялым ошондой, мен эч ким менен сенимдешип көргөн эмесмин. Жаш азыркы бүтүп келген режиссер балдар менен деле, мурдакы бүтүп иштеп жүргөн режиссерлор, актерлор менен баары менен улууларга ага эже деп, кичүүлөргө сиңдим, иним, бир тууганым деп деле бир бейчеки сөз болгон эмес. Бул сизден көз каранды экен ошондо, Ошондойго дейт. Көрсө биз көп нерсени өзүбүздөн дагы издешибиз керек экен ошондо, Конечно. 1-апрелде элдин баарын алдашат го. Өзүм деле билем, 1-апрель сөз мени алдап коет деп. Анан өзүм ойлоп коем, эч алданбайм. Мом эстейм бүгүн 1-да деп. Анан кийин шашып-пушуп кирип келсем эле, Роза эже, сизди срочно директорго чакырып атат дейт. Я, азыр деп эле. Унутуп койдум да уже бүгүн 1-апрель экен деп. Жүгүрүп барсам эле, жок, мен чакырган жокмун, эмне болуп кетти деп анан кийин келгенче дагы бир алдап жиберет. Улам эле алданып эле басып жүрөм да 1-апрель күнү. Ишик мени көп алдашчу баары. Бир күнү деген назымдар, о дейм калп айтпасам Марат эке, Роза эже, алдагы штораны ачсаңыз десе эле, эчтеке оюмда жок эле, занавести ачып, ай деп кыйкырып атпайм, көрсө тиги бутуңа чейин терезе экен да. Ана бийик экенбиз да, мен диск менен чыкканда билбептирмин газетага чыкканыбызды. Көрсө тиги монтсем эле жер көрүнбөйт. Ай деп эле көзүмдү жумуп калсам тегилер күлүп атышпай, ай Роза, ушуну байкаган эмеспиңиз да, ой жок, каяктан байкадым деп. Же болбосо бир жакта башка комнатада отуруп алып эле мага телефон менен звонить деп тиги түркчө сүйлөп коет да, ханымым, бирден баланчаны чакырып бересиз. Вечер деп эле сүйлөй албай калам да, мен биз кыргызбыз деп айтайын депчи. Бул Түркияда эмеге барганда, гастролго барганда. Негизи мен вообще бүт элем Афеле эже, айтып атпаймынбы, Назарбаев агай, Дыканбаев агай, кийинки могу жаштардан Назым, Сооронбаев, Мараттар менен баары менен иштешип калдым көп эле спектакльде. Бирок алар менен баары менен сыйсыпа, баары эле билчү да, ошо Роза эже пунктуально өзүнүн жумушун так билет деп. Эмне айта электе эле мен өзүм билем. Мен көрөйүн өзүм мындай айтып түшүндүрүп койсо эле мен өзүм жазап көрөйүн да, анан көрсөңөр силерге жакшы ушундай кылып эметебиз деп эле совет айта электе эле эме предлагать этип кетчүмүн өзүм, анан ошону жасап койчубуз. Ошо. Устатым деп ошондо кимди эсептейсиз? Бобек агайды го. Бобек агай, аябай. Келгенде ошол агайдын колуна келдиңизби? Ошол агайдын колуна келгем. Ошол агай менен көп жыл иштедим. Кийин көлгө барса да, кай жака барса деле ошо Бобек Ибраевич айтып этишкен. Ай, Кыргыз драма театрда бир Роза деген кыз бар, ошондон барып үйрөнсөңөр боло. Иштегенде, пультта иштегенде деп. Пультта иштеген кыйынбы? Конечно, кыйын, потому что анын 3-4 круг, 3-4 жака кетет. Замир ойноп атат, кожо жашты. Замир Сооронбаев. Замир Сооронбаев. Эметип туруп кал деп кыйкырып эле эметсе эле басып койсом эле таза токтобой тияктуу көздөй штанкетти алып кетип калбадыбы деп жүрөгүм төшүп, эме эмне болду десем, дагы жакшы колумду ала калсам эле токтоп калыптыр. Бир просто ал техникада эметип калып, анан кийин эметсем адам ütүп коет, көзүм жумган коюнча баратам, каяктан барып сайылып калам деп дагы жакшы эчтеке болбой эметип калдым деп. Ал каякта эле? Сахнада турат да, ошо менен көтөрөм да. Анан көтөрүп алып кетип атпайм. Анан дагы бир окуя болгон. Сыдыкбек Жаманов деген агай Уркуя спектаклинен колдошто ойнойт да. Анан кийинде тиги үйдүн эшиги эле турат, бул жеринде жөн ичке тиги эмеден жазалган да, рейкадан. Анан мен аны караңгыда ал агай ошол жерде тиги кыймылдабай туруп калбай өтүп кеткен экен деп эле эчтеке караңгыда көрбөйм да мен дагы. Көтөрсөм эле апа деп эле тарс дей түштү да жерге. Тиги занавес жабылып, анан светти күйсөм,
бакушага момдайынан жыгылып жатып калыптыр. Далысы ийини ушу чыгып кетиптир колу. Дароо кастаправ чакырып, анан антракка чейин ордуна башка кишини чыгарып, агай деген колун таңып анан кетип калган бир чоң ЧП жасагам да ошону. Илгери 70 канча Орку яран спектакль жүрүп аткан, унутуп калдым, 74-жылы беле, ошончунчу жылдары. Мынакей. Сиздер көрүп аткан спектаклдин артында мына ушундай адамдар иштейт. Чын эле. Сахнанын жасалгасы, алмашып тургандары, свет башка адам, Свет башка, светте бөлөктөр иштейт, музыкада бөлөктөр иштейт. Эң негизги артисттер, свет бардыгына мен жооп берем да. Туура эмес, эрте берилип калса да туура эмес да. Кеч берилип калса дагы туура болбойт. Анан ошондуктан аябай чоң эле жумуш да бул эң негизги. Сахнада адамдардын элестетсең, ошо үстүнө бирдеме сирдеме түшүп кетпесин үчүн помощник режиссер деген аябай эле зор эме. Жоопкерчилик ооба. Чоң рол ойнойт, Эмне айткыңыз келет? Театрды сагындыңызбы? Ой, сагынбагандачы, алтындарым баарын сагындым. Бүт баарын сагынып атам. Бияка келгенде ушунчалык кишилер менен мага азыр эме жетишпейт да, мындай общение деп койбоймунбу? Көп кеп кеңешким келет, сүйлөшкүм келет. Негизи деги өзүм иштеп жүргөндө көп деле антип эметчи эмесмин, сүйлөшкөнгө да убактым жок болчу. Жанталаш эле жумуш деп көрсө, оказывается, баягы иштеп бүтүп калгандан кийин анан кийин кап деп калат экенбиз. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча балаңыз бар, канча кызыңыз бар? Америкада канча балаңыз, Кыргызстанда канча өзү калды? Америкада улуулум, келиним Нью-Йоркто жашашат, ошол жакта окушат. Кызым, күйөө балам, неберем бул Чикагода. Мен ошо кызымдын колундамын. Кичүү балам болсо Кыргызстанда, Бишкекте. Бул менин неберем, кызымдын кызы, аты Калима. Кыргызчада берип койчу эчиңе бир ооз. Карима, кандайсың? Жакшы. Эжеке, өзүңүз кандайсыз деп сурабайсың? Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, мен дагы. Атыңызды сурабайсың, эжеке, атыңыз ким? Сенин атыңыз ким? Гуляй. Эжекеби? Сенин атың ким? Калимка. Калимка. Мырзап берип кой бир куплет. Гуляйм эчиңе. Ай чыкты карача, айдан биз жаралды. Алтынай балала. Мен чыкты карача, күндүн биз жаралды. Күнүмүздөй балала. Ай азамат, чоң рахмат. Ушинтип кыргызча жакшы сүйлөйсүңбү эми? Дайыма кыргызча сүйлөйсүңбү? Ушул кызды багып 20 күн болгондо келгем. Ошондон бери ушу кызымды багып жүрөм. Улам келип, улам 6 айдан кийин кетип аткан. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ошол театрга, сиздин жумушуңузга, сүйгөн жумушуңузга арналды. Анан ошо бүгүн сизди көрүп аткан баардык кесиптештериңиз бар. Мурда иштешип азыркы тапта ардактуу эс алууда жүргөн кесиптештериңиз, баардыгы көрүп аткан болсо, ошол көп адамдар менен иштешиңиз, ал адамдардын мүмкүн азыр көзү жок, алардын балдары, неберелери көрүп аткан болушу мүмкүн. Сиз азыр эмне жөнүндө айтасыз? Театрда иштеп аткан бүт кесиптештеримди сагындым. Баарыңарга салам, мысык салам Америкадан. Эмне демекчимин силерге? Кажыбаган эмгекти каалайм, чың ден соолукту каалайм. Небере чөбөрөлөрүңөр менен ден соолуктуу болуп, дайыма жайнап, күлүп жайнап өмүр сүрө бериңиздер. Биз биякта эсен аманбыз. Дагы эмне каалайт элем? Бүт кыргыз элиме каалоом, театрды унутпагыла, театрга барып туруңуздар. Маданиятты кыргыз өзүбүз өндүрбөсөк, бизди эч ким деле келип өндүрбөйт. Ошону каалайт элем, баарыңыздарга жакшылык, ден соолук. Сагындыңызбы театрды? Сагындым да. Мына ушуну менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз аягына чыгат. Сак саламатта болуңуздар. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.